Мен бир жака барганда ушундай шалпактап артым эмне чыктым дейм да. Айгерим, кандай? Денсаулыктар жакшыбы? Классташ? Жакшысыңбы? Эме эле? Мен Айгерим унутуп калдыңбы? Ай! Эшимдин кызы. Молодец. Болуп кетсиң. Твой. Жаман тамгалап эле окуп элең, правага окуп калыпсың, молодец. Бул эмне машина папигиңдики, ой папиңдики, папаңдыкыбы? Жок, өзүмдүкү өзүм алдым. Өлө тиги эме кылчу элең, көзүм сүзүп эле, бир жерим сүзүп эле тиги. Шардет алды бирөөдөн деп атпайбы? Мен ошо кече эле Франциядан жаңы келбедимби, анан 10 жылдыкка деп атайын келдим. Буюрса эртең барабызбы, чогулуп атырбыз го. Ой, эме? Барайын деп аткам, анан тиги эме кылып атышыптыр го. 10 жылдыкка 30 миңдене чогултуп атышыптыр. Мен бир 50 миң, 100 миң болсо чогултуп атса барайын деп аткам, 20 миң, 30 миңдикка андай деле болбойт окшоп деп барган жокмун мен. Барбайсың. Дагы боюңдар, сен канчанчы балаң бул уже? 5-чиби? Жок, 7-чибиз да. Ошо мен Айгерим дагы деле күйөө тилекмин, өзүм көргөндөй карьерада эле жүрүп. Ушинтип эле жүрөм. Ол, конечно, сен ким алмак, жок, эме кылмак деген. Мен просто жакшы кыздарды негизи эрте эле алып кетет. Күйөөнү айылдан чыгарбайт деп атпайбы, жакшы кыздар. Биз жакшы экенбиз, окууну бүтөрмөн күйгө тийип. Ошондо бизди жаман деген турасың да? Жок, эми жаман деген жок. Койчу сен баягыдай эле дүлдүп калган. Жок, эсен тарып калбай үчүн жүрөң эме